Ошо сиздер көрүп турган жаңы 2 кабат имараттын 1-кабатында жайгашкан. Бул биз Баткенде 1-жолу ЛФК жана реабилитация залын ачып отурабыз. Бүгүн буйруса чоң жаңылык болот. Бул жака асып койдуңуз, э? Бул жака биринчи келген пациентке сөзсүз биринчи таш менен баштайбыз өзүнүн. Канча килограмм? Бул 10 килограммга жетпейт. 10 килограмм жетпейт, бир таш. Кийин күндөн күнгө баягы пациенттин өзүнүн энемесине карап туруп, орбоштурат таш кошобуз. Жанагы буту, колу жакшы иштебеген ооруларыбызга ушул тренажердун жардамы менен кол бутун иштетсек болот. Мына. Фиксация болот, белдери, буттары фиксация болуп, кол иштеген адамдарга бутун иштетсек болот. Бул бир сиздер көрүп турган чоңдордуку бирөөсү. Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, жалпы кыргыз элим, амансыздарбы, сак саламатсыздарбы? Сиздерге бүгүн Баткен шаарында жаңы ачылган жакшылыкты көрсөтөм. Баткен шаарында 1-жолу урматтуу көрүүчүлөр, ден соолукту чыңдоочу формула здоровья ачылды. Бул жерде эмнелер бар, эмнелер кылат, кандай ден соолукка пайдасы бар, баарын сиздерге алдынан тааныштырам. Сиздерге даректи түшүндүрүп кетейин. Көңүл буруңуздар. Мен турган көчө Баткен шаарынын борборундагы Тургунбай Садыков атындагы көчөсү. Сиздер Баткен шаарына келсеңиздер, тегинде Айлампадан бери көздөй, тактап айтканда Кызыл жол кварталын көздөй дал ушул Тургунбай Садыков көчөсү менен 150-200 метрдей бери карап келсеңиздер, жолдун мынакей бул тарабында ден соолук медициналык борбору 3 кабаттан жайгашкан ушундай клиника бар. Сиздерге тааныштыра турган формула здоровья жаңы ачылган ден соолук борбору ушул эле ден соолук клиникасынын маңдайында жайгашкан. Ошо сиздер көрүп турган жаңы 2 кабат имараттын 1-кабатында жайгашкан. Мен азыр бул жерде ээси ушул жердин жетекчиси мени күтүп турган чагы сиздерге алдындагы керектүү маалыматтын бүт баарыны жетекчисинин өзүнөн сурап алып берем. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысызбы? Кандайсыңар? Келдиңер? Жакшы. Гүлира Акымбековна куттуктайбыз. Баткенде буга чейин эч ким ачпаган мындай ден соолукка керектүү ушундай атайын залды ачыпсыз. Мага эми бир четинен, мага биздин көрүп турган көрүүчүлөргө бир четинен түшүндүрүп берсеңиз. Саламатсыңарбы Адырбек уулум? Бул биз Баткенде 1-жолу ЛФК жана реабилитация залын ачып отурабыз. Бүгүн буйруса чоң жаңылык болот. Бул жерде биз залда ден соолукту чыңдоого, ден соолуктун оорулардын алдын алууга жана ооруп калгандан кийин ал ооруну алууна келтирүү көнүгүүлөрдү көрсөтүп, иштеп, ошол менен бейтаптарды айыктырууга жардам беребиз. Ошондо алдын алып, кийин оорудан кийин калыбына келтирип, жалпылап айтканда профилактикалык түрүндө сиздер жардам берип турасыздар. Реабилитация, андан кийин калыбына келтирүүчү көнүгүүлөрдү ЛФК зал жана реабилитация зал дедик биз. Жөнөкөй оорубаган адамдарда келип, ден соолугун чыңдап, оорунун алдын алса болот. Демек, оорубай эле мындай ден соолугу чын адамдар дагы келсе сөзсүз болот, э? Жакшы. Мынакей караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүтүн ушу жаңы атайын заманбап ушундай буюмдар, ушундай машыгуучу турниктерди, андан сырткары жалпы ушундай керектүү баарын жаңыларын коюп туруп, эми бир четинен биз сиздерге тааныштырып кетели. Мен өзүмө да бул кызык болуп атат, урматтуу көрүүчүлөр, азыр мынакей баары менен таанышабыз. Бул жакта биз кардио тренажерлор. Бул жерде оорубаган адамдар, жүрөк ооруган, давление болгон адамдар дагы кеңири машыгып, ден соолуктарын чыңдаса болот. Бул да кардио тренажерлор. Канча минут туруш мындай? Бул өзүнүн убактары бар. Бул жерде тренерлер бар, инструкторлор бар. Алар карап өздөрү ар бир оорулуу менен иштешет. Жумшак, жеңил экен ала? Жакшы экен? Жакшы экен. Чуркагандай болосуз да, э? Жакшы. Жактар көрүп атасыңар, бул чуркоо
көчү беговая дорожка деп коебуз. Буну дагы өзүнүн нагрузкасына карап бейтаптарга пайдаланабыз. Муну сиз иштетесиз да? Жакшы. Мына Кубанычбек мырза айтып кетсеңиз, бул канча минутадан иштетип баштайсыз? Биринчи келген адам. Биринчи келгенде 1 минутадан баштап иштете бересиз. 1 минутадан баштап, Шаштай, өзүңүздү спокойно эме кылып иштете бересиздер да. Жакшы. Бул эми астыңы кайсы ооруга ушулат? Өтөгө, дыханияга жакшы, жүргөнгө, ден соолукка жакшы. Şu бүт органга жакшы да экен. Жакшы, сон турбай. Бул жанагы кээ бир адамдардын үйүндө да бар да, бул башкача да. Андай эмелерге жакшы да. Жакшы. Улантабыз. Булар эми биздин жанагы ооруларыбызга калыбына келтирүүчү реабилитациялык маанидеги биздин тренажерлорубуз. Булар вертикализатор, жана баспаган, буторган ооруларды бул көтөрүп ошондо анан кыймылдарын биз иштеп разработка кылып кыймылга келтиребиз протоколдоручу. Буга жат көрүп турбайбы? Түшөт, булар бүт электрический өздөрү автоматик көтөрүп түшөт. Сон мунусучу. Тренажерлорубуз дагы ошол жанагы буту ооруп калган же травма алган инсульттан кийин ушул маятник деген бул тренажерлорубуз колдорун монтуп иштетет. Бул жерге керектүү өлчөмдөгү нагрузкалар коюлат. Бул жакта ошо туттарын иштетип, нагрузкалар бар, өздөрүнүн таштары менен керектүү өлчөмдө коюлуп, бул дагы буту иштеткенге, калыбына келтиргенге чоң жардам берет. Аларда көрүп жатсыздар. Булар жана күлөр эже, мыналар чоңдор үчүн экен, бут бар, Бүт бар чоңдор үчүн, бастырганга. Бул мисалы мына бизде балдарыбызда бар да, багы ДЦП ооруларыбыз бар, буту колдору жакшы иштебеген. Ошондой балдарды инструктордун жардамы менен бастырганга бастырып, көнүгүүлөрдү жасайт. Бул чоңдордуку. Ооба, бул дагы брус менен бастырып, бул жерде бүт керектүү калыбына келтирүүчү көнүгүүлөр жүрөт бул жерде дагы. Күлөр эже, бир суроо бергим келди да. Кээ бир инсандар эми мынакей көрүп турасыздар, кан басымын айынан инсульт болуп ооруп калат. Сиз өзүңүз деле врачсыз. Ошолор инсульт болгон адамдарды кайра калыбына келтирүүдө бул жерде менимче жакшы жардам берет окшойт. Ооба, эң керектүү ошол. Бул инсульт өзү минут секундда эле болуп өтөт дагы оорусу. Анан калыбына келтирүүгө аябай көп мээнет керек болот да. Ошол учурда калыбына келтирүүчү реабилитациялык көнүгүүлөрдү жасоо үчүн бул зал бүт шарттардын баары түзүлгөн да. Мен өзүм невропатолог болгондугум үчүн бул менин аябай жүрөгүм оюп жүргөн нерсе да. Ошол реабилитация боюнча биздин ооруларыбыз аябай кыйналат. Шаарларга барат, ал жакта жатаканасы, жол киреси. Анан бул реабилитация 3-4 күндө эле болбойт да. Буга айлап, жылдап убакыт аябай чоң мелдет да. Жакшы. Бул жактары мына балдар үчүн дагы бар окшойт. Анан бул зонабызды биз балдар үчүн кылдык. Булардын баардыгы ушу жаш балдар үчүн. Бул жакта дагы тренажерлорубуз бар. Имитатор ходьбы деп баспаган балдарыбызга көнүгүүлөр жасаганга, мисалы баспаган балдар көнүгүүлөр жасалып, балдардан бирөөнү көрсөңөр да болот экен, Жакты сиз Пулковскийди көрсөтүп турасыздар, муну ачып туруп. Бул жак бул уникалдуу Пулковскийдин бул тренажерлору, баары эле билет. Бул жакка турасыз, тренажерлор булар таштардын жардамында остеохондроз, бут ооруган, кол ооруган, бул дагы жанагы инсульттун кесепетинен дагы кол буту иштебей калгандарды, көбүнчө ооруларды, сөөкмөн оорулар көп эмеспи, мойун ооруган, травмадан кийин кесепеттерди ушул тренажерлордун жардамында балдар инструкторлор иштеп көнүгүүлөр менен сонун дарысыз эле калыбына келтирип айыктырсак. Негизи мына Гүлер Акмбекова дагы айтып кетти. Негизи спорт бул ден соолуктун биринчи дабасы негизи спорт. Спортту сиз ушул жерге келип дагы мынакей оорубасаңыз эле келип ушундай бир профилактика түрүндө ушундай келип көнүгүүлөрдү жасап кетсеңиз болот экен. Так, таанышып кетсеңиз, бул жерде
Эмне кылат эми негизи инсандар? Асондой грыжаларга Грыжаларга. бул жерде өзүнүн атайын немелерибиз бар. Размерден взрослый детский болуп туруп. Булар кана поездар болуп калабы? Жок, бул путтук болуп калат. Мындай кылабыз дагы. Мындай кадап туруп, биз бул жактан өзүбүздүн специальный Алдына бир-эки көнүгүүлөрүн силерге көрсөтүп кетели, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул жерге келгенде ушундай керек мага деп келе бересиздер. бул жерде мындай кылып туруп, Бул жака асып койдуңуз, э? бул жакта биринчи келген пациентке сиз биринчи таш менен баштайбыз өзүнүн. Канча килограмм? Бул 10 килограммга жетпейт. 10 килограмм жетпейт, бир таш. Кийин күндөн күнгө баягы пациенттин өзүнүн немесине карап туруп, орноштурабыз, таш кошобуз. Бул жерде өзүнүн коленаны карайбыз, түздүгүнү. Бул жагып туруп, Могу караңыздар. Бул жанагы бут оорунун бүт баарына ушул керек турбайбы мынакей? Bunun faydası yani mınal Gırıjaga da gırıjaga yani kistin kıyışık bolup kalısına ana keyin mınal puttun nuktoosuna buyaga kanın жүгүрүүсүнө пайда берет. Эң жакшы пайдалардын бири бул. Жакшы, укмуш. Өтө укмуш. Жакшы. Мынакей. Формасы бар мунун. Bunun adda var. Misалы кейбір адамдар қандай да, мындай жүреді да жашауда. Бұл келіп алдына кетіп қалып жатса, бұл жерден бүріне мысса тартылышып қалғандықтан байланысты бұл тартып қалып та бұл жақтыршы. Бұл мындай қылып жүріш үшін бізде упражнениялар бар. Атайын көнүгүүлөр. Ооба. Мында да өзінің стандартты тұрабыз. Дыхананы алабыз. Мына. Укмуш, мына караңыздар, ушинтип эле келип ушундай көнүгүүлөрдү жасап, сонун ден соолукту чындап кетсеңиздер аябай укмуш экен. Гүлүл Акмековна, бул жагын да тааныштырып кетсеңиздер, Мынакей. Жанагы буту, колу жакшы иштебеген ооруларыбызга ушул тренажердун жардамы менен кол бутун иштетсек болот. Мына. Фиксация болот, бендери, буттары фиксация болуп, кол иштеген адамдарга бутун иштетсек болот. Бул бир кишилер көрүп турган чоңдордуку, бирөөсү детский комната. Караңыздар. Бул жерде дагы бир суроо берилген мынакей жаш балдардын дагы ойногондорун баарын көрүп турабыз. Азыркы учурда мына Кудай сактасын, бирок чындыгына моюн алыш керек, ДЦП оорусу жаш балдар арасында көп. Ошол ДЦП оорусуна да бул жерде жакшы жардам берет окшойт. Мен ошону сурагым келип Бул биздин баштапкы эле биздин иш-чараларыбыз, биз эми мына ачылып баштадык. Тренажерлорду көрүп атасыңар, инструкторлор дагы негизи ошол ДЦП, аутизм, жанагы сколиоз, сомтуга кышайган балдар, плоскостопия деп коебуз, тамандарын жанагы жетишпей, өспөй калган жерлери. Ошол нерселерге дагы биз жаш балдарга өзүнүн социальный проект катары дагы биз ушул эме залды ачканбызда. Бир сөзсүз ДЦПлар, ичине мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбызга ушул биздин дагы бир кандай бир жардамыбыз болсун. Бизде дагы ошолор жетсин, шаарга барышат да. Ушул жерден жакшынакай лечение дарыланып алсын деп ушуну ачып атабыз, ошондой максаттачы. Ана мындан ары буюрса дагы күчөтөбүз, инструкторлорду алып келебиз, логопедти, психологубуз бар. Биз ошол жаш балдарга керектүү тренерлерди ушул жерде эле даярдап, ушул жерде эле кызмат көрсөтөбүз буюрса. Жакшы. Аял кишилерибиз фитнес деп атпайбызбы азыр? Ушул фитнеске жакшы кыймылдап, үйдө отурган энелерибиз, эжелерибиз гимнастика менен оорубай эле өздөрүнүн ден соолуктарын чыңдап,
жат жакшынакай болуп кан жүгүртүп үйдө жакшынакай эне иште болсо жакшынакай ишчи болуп аялдарды билесиздер да ушинтип көнүгүүлөрдү жасап кетсе болот. Негизи апаларыбыздан ушинтип көнүгүүлөр жасаса жакшы болуп сулуу болуп Гүлелже ден соолугу үчүн болуп жакшы. Так, Гүлелже эми келсеңиз мындай кылайлы. Биз бир сыйра тааныштырып болдук окшойт. Бир курс болуп саналабы кандай? Мисалы үчүн төлөмдөрү боюнча мен сурагым келип жатат. Элдин капчыгына жараша. Биз төлөмдөрүбүздү биз дагы иштеп жатабыз. Баткендин элине, конокторуна, чөнтөгүнө туура келгендей эле бааларды коюп атабыз. Биздин Instagram баракчаларыбыз, бүт баарын сиздерге беребиз. Ошол жерде дагы толук маалыматтарды аласыздар. Айтып кетпейсизби? Мисалы үчүн сырттан келген адам канча төлөп сырттан келген адамдарга бир саатына 500 сомдон. Саатына 500 сом болот да. Ар бир инструктор менен ар бири менен жеке иштешет. Анан групповой дегендерибиз бар 200 сомдон башталат. 200 сомдон баштап ошол 500 чейин. График коюп алып, графиктери, группа набор кылабыз баарын ошол. Мында мен сурагым келгени жанагы орусуна карап сиздер курс белгилейсиздер да, мынча күн келишиң керек же мынча ай келишиң керек деп. Курс негизинен 10 күн болот эң аз. Негизинен 10 күн болот, Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кандай сонун жакшы маалымат алдык. Гүлережени баткендиктер баары эле тааныйт. Аты таанымал невропатолог, Баткен элине өтө эмгеги сиңген врач аял. Сизди дагы бир жолу куттуктайм же, ушундай элди ойлоп, Баткен шаарында негизи мен Кадамжай кызылкаламда көргөн эмесмин. Облуста биринчи жолу атайын ушундай ачылып жатса керек. Албетте бул элдин эл үчүн аябай жакшы, аябай мыкты проект. Кудай буйрса Баткен эли ошол жерден жакшынакай ден соолук алып келсин. Бизге рухсат. Куш келиңиздер. Рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, экрандагы телефондор аркылуу каалаганча суроолор болсо берсеңиздер болот. Андан сырткары экрандагы Instagram баракчасы аркылуу кирип дагы сиздер кенен кесири маалымат алсаңыздар болот. Мен жыйынтыктайм. Мынакей көрдүңүздөр, аябай жакшы укмуш Баткен шаарында ушундай жакшы жаңылык болуп жатат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ден соолукту чыңдоо үчүн дал ушул формула здоровьяга келиңиздер.